Экинчи бөлүм. Ошентип, эгерде силерде машаяктан келген кандайдыр бир сооронуу, кандайдыр бир сүйүү кубанычы, рух менен болгон кандайдыр бир баарлашуу, кандайдыр бир кайрымдуулук жана боорукердик бар болсо, анда мени кубанткыла. Бир ойго, ошол эле сүйүүгө ээ болгула, ынтымактуу жана бир пикирдүү болгула. Эч бир нерсени атаандаштык жана көйрөңдүк менен кылбагыла. Тескерисинче, момундук менен башкаларды өзүңөрдөн жогору санагыла. Ар кимиң өзүңдү гана эмес, өзгөнү да ойло. Анткени силердин ой жүгүртүүңөр Машаяк Исаныкындай болушу керек. Ал Кудайдын бейнеси болгонуна карабастан, өзүнүн Кудай менен теңдигин олжоо деп эсептеген жок. Бирок кул кейпин кийип, адамга окшош болуп, сырткы көрүнүшү боюнча адамдай болуп, өзүн өзү басынтты. Өлгөнгө чейин, айкаш-чыгачта өлгөнгө чейин тил алчаак болуп, өзүн басынтты. Ошондуктан Кудай аны жогорулатып, ага баардык ысымдардан жогору ысым берди. Исанын ысымынын алдында асмандагылардын, жердегилердин жана жер түпкүрүндөгүлөрдүн баары тизее бүгүшү үчүн Иса Машаяк Теңир, Кудай Атанын даңкы деп ар бир тил ачык таанышы үчүн ушундай кылды. Ошентип, менин сүйүктүүлөрүм, араңарда болгонумда гана эмес, айрыкча азыр араңарда жок болгонумда да, дайыма тил алчаак болгонуңарда эле куткарылууңарды коркуу жана титирөө менен жүзөгө ашыргыла. Анткени Кудай силердеги тилекти да, аракетти да өзүнүн жакшы ниети боюнча жаратат. Бул дүйнөдө жылдыздардай жаркырап турушуңар үчүн, кежир, бузулган бул муундун арасында Кудайдын таза, кемчиликсиз, кемтиксиз уулдары болушуңар үчүн баардыгын наалыбастан, шектенбестен кылгыла. Бекерге чуркап эмгегим текке кетпей, Машаяктын күнүндө силер менен сыймыктангыдай болушум үчүн өмүр сөзүм бекем туткула. Ишеним кызматыңар жана курмандыгыңар үчүн курмандык боло турган болсом, мен кубанам, баарыңар менен бирге кубанам. Буга силер да кубангыла, мени менен бирге кубангыла. Силердин алабалыңарды билип, көңүлүм тынчыш үчүн жакында силерге Тиметейди жиберем деп Иса Теңирден үмүттөнөм. Анткени силер үчүн чындап кам көргөн андан башка эч ким жок. Анткени баары тең эле Иса Машаякка жакканды эмес, өздөрүнө жакканды көздөшөт. Анын ишенимдүү экенин билесиңер. Анткени жакшы кабар таратуу ишинде ал мага уулу атасына кызмат кылгандай кызмат кылды. Менин эмне болорум белгилүү болор замат аны силерге жөнөтөм деген үмүтүм бар. Жакында өзүм да барып калам деп Теңирге бекем ишенем. Мени менен бирге иштеген, бирге күрөшкөн, муктаж болуп турганымда жардамчы болгон, өзүңөр жиберген бир тууганыбыз Эпафродитти силерге кайра жиберүүнү зарыл деп таптым. Анткени ал баарыңарды абдан сагынды. Өзүнүн ооруп калганы тууралуу силердин да кабардар болгонуңарга аябай тынчсызданды. Чынында эле ал катуу ооруп, өлүм алдында жаткан эле, бирок Кудай ага ырайым кылды. Ага гана эмес, кайгыма кайгы кошулбаш үчүн мага да ырайым кылды. Аны кайра көрүп кубанышыңар үчүн, өзүм да бир аз кубанып калышым үчүн аны силерге жиберүүгө шаштым. Аны Теңирдин урматына кубаныч менен кабыл алгыла. Мындай адамдарды сыйлагыла. Силерди жоктотпой мага кызмат кылуу үчүн ал өз өмүрүн тобокелге салды. Машаяктын иши үчүн өлүмгө да баш байлады.